Ар бир коомдун, ар бир мамлекеттин өсүүсүндө маданият сөзсүз түрдө эгейсиз чоң бир роль ойнойт экен. Бүгүн биз азыр алдыда коногубуз менен маданият тармагыбызды дагы кененирээк кеп кылалы деп чакырып отурабыз, анда тааныштыралы. Ооба. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин улуттук маданият борборунун башкы адиси, маданияттын мыкты кызматкери, Достор тобунун солисткасы Жайнагүл Калчаева эжекебиз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Манайыңыз жакшы Жакшы, эң сонун силер менен маанайым көтөрүлдү да. Кош келиңиз дейли. Таңкы программага буга чейин келе элек болчусуз Жайнагүл эже. Ооба, силердин ушу таңкы программага келе элекмин, бирок башка актуалдуу бир маселелер боюнча келип жүргөм. Жакшы. Эми сиздин айтып берчү сөздөрүңүз да көп экен, жаңылыктарыңыз да көп экен, аткарылып жаткан иштер да көп экен да ошол Маданият министрлиги тарабынанчы. Акыркы жаңылыктарыңыз Анталияга барып, ал жактагы биздин мекендештер менен жолугуп, өзүңүздүн жеке концертиңизди берип, бир ыр маанай тартуулап келген турбайсызбы? Ушул боюнча кеп сөз баштап берсеңиз. Туура. Эми биз баягы чыгармачыл адамдар болгондон кийин биз ушул бир эле өзүбүздүн ушу кыргыз элибизде, кыргыз жергебизде эле баягы ырдап жүрө бербей, биздин ушул мекендештерибиз канча жактарга кетишкен баягы жумуш издеп дегендей, ошондой эле ошол жакта эң жакшы иштерди да иштеп калган биздин эр азаматтарыбыз, кыздарыбыз, апалар, эжелер дегендей баары тең чет жакта жүрүшөт эмеспи. Анан эми баягы биздин маданият элибиз баягы бардык жактарга барып, баягы кыргыздын кызыл туусун желбиретип келүү биздин милдетибиз өзү. Албетте. Анан ошондой эле бир иш сапарды жакында ушу Анталия жергесине, Туркиядагы Анталия курортный зона деп коет эмес, орусча айтканда. Мына ошол жерге барып, биздин өзүбүздүн кыргыз мекендештерибиз менен бир жакшы маанайда учурашып, көрүшүп келдим. Анан ошондой эле ал жерде өзүмдүн жеке концертин тартуулап, бир эл менен абдан баягы сагынып калышкан экен эл. Баягы кыргыздын улуттук кийими, биздин кыргыз жыттанган ырларыбыз абдан элге бир жакшы маанай тартууланды десем болот. Жакшы. Мынакей концерт бергенден сырткары дагы бир топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп келдик деп атпайсызбы? Тарабынанчы. Анан жакында мэрия өзү келет деп атасыз, Анталия шаарынын мэрия. Кандай кызматташтарга сүйлөшүүлөр жүргүзүп келди? Кудай буюрса, ошол биз баягы мен бир четинен эс алганы деле баргам. Бирок баягы эс алуу эмес, бул баягы иш сапары сыяктуу болуп калды да. Себеби баягы мен бир отельге барып эс алсам, мен эч нерсе көрбөй эле кетип калмакмын. Бирок мен ушул концертке байланыштуу баягы калың элдин катмарында, карапайым элибиздин иштеп аткан элдин чогуу ортосунда болуп калдым да. Ушу баягы өзүм уюштуруп калдым ушу концертти кандай өтүшүн. Анан ошол себептен ошол биздин ушу Анталияда биздин мекендештерибиздин диаспорасы бар экен. Аны менен барып таанышып, учурашып келдим. Шерик деген биздин бала бар экен. Ал өзү ошол жерде диаспораны жетектеп иштеп аткан экен. Ошондой эле ал жакта атайын кыргыз коомчулугу ачылган экен. Кыргыз коому ачылып, эми ошол диаспорадан да кыргыз коому өтө чоң иштерди кылышат экен да. Мисалы үчүн бул кыргыз коомчулугу баягы элдердин баары карапайым эл, алар менен өзүнчө карым-катнаш, кандайдыр бир эми элибизде деле кыргыз эли бөтөн жерге баргандан кийин кыйынчылыктар болбой койбойт экен. Баягы айлыгын ала албай калабы, акчасын ала албай калабы, кыйналып калабы. Мына ошол маалда ошол кыргыз коомчулугу чогулуп алып, ошол каякта болсо да ошол жерге барып сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, баягы ошо иштетип аткан адамдан акчасын алып берүү жагы, ошондой эле элди тартипке чакыруу, ушундай бир жакшы маанайда алып барсак деп, мына мен да ошолор менен баягы кыргыз коому бир жаш балдар иштечкен, андан кайра Чолпон деген аябай өзүнүн күйөөсү да ошол Түркияда түрк экен, бирок деген өзү юрист экен, абдан бир аристократ адамга турмушка чыккан экен. Ал киши да ошо кыргыздарга өтө чоң жардам берет экен. Кыргыздарга өтө чоң жардам берген адамдар көп экен ал жакта, түрк өлкөсүндөчү. Анан кийин мен ошо Түркияда түрк элинин эмнесин байкадым, абдан цивилизация өнүгүптүр. Абдан ушундай бир, мисалы үчүн бир нерсе билбей сурасаң, баардыгы жүгүрүп келип жардам бергиси келет экен да. Анан ошол себептен баягы биздин
кыргыз элине абдан алардын маанайы да жакшы экен да, жакшы көрүшөт экен. Кыргыз эл менен ошо Турция өлкөсүндө түрк элинин ортосундагы достук мамилелер да жакшы экен. Анан биз ошо жакында өзүңүздөр билесиздер, көчмөн оюну болот эмеспи? Көчмөнгө ошо Түркиянын өзүнүн президенти да келет да. Анан мен ушул Анталияга барганда ошол диаспоранын айтуусу боюнча ошо эже биздин мэрди, ошо Анталиянын мэрин чакырсаңыздар, баягы көпчүлүк иш-чаралар ушу Маданият министрлиги аркылуу өтөт да, анда бизге дейт кыргыз элине ого бетер бир жакшы өбөлгө түзүлөт эле деп. Мынакей мен ушу келгенден кийин өзүбүздүн министрибиз Султан Жумалович менен бул ишти кеңештим, сүйлөштүк. Ал киши айтты, абдан жакшы болот. Бул ал киши келсе бизге ушул фестивалдар болбой атат экен. Тиги Анталиядачы бул эң жакшы жер да. Ошол жерге биздин маданият элинин фестивалдар болуп турса, көп чыгармачыл маданий иш-чаралар өтө турган нерсени жасасакпы деген оюбуз бар. Туризм абдан өнүгүш керек. Ал жактан бияка, бияктан ал жакка дегендей. Анан кийин ушул бир жакшы иш-чараларды өткөрөлү деген алдыда көп максаттар бар. Эң жакшы иштер башталып аткан экен. Эң негизгиси ишке ашсын пландар, жана биз көрүүчүлөрүбүздүн эсине дагы бир салып өтсөк, маданияттын мыкты кызматкери, Достор тобунун солисти Жайнагүл Калчаева эжекебиз менен маек куруп жаткан кезибиз. Эгер сурооңуздар болсо, айта турган сөзүңүздөр болсо, түз байланышка чыгып айтсаңыздар болот. 56 56 72 сандар иштеп жаткан кез. Маегибизди мындай уласак да, бүгүнкү темабыз баягы оңдош үчүн аламды, оңдош керек адамды деп атпайбызбы? Анан кийин сөзсүз түрдө биз сиз айтып аткандай чыгармачыл инсандар, маданият өкүлдөрү, маданият адамдары башка карапайым калкка сөзсүз түрдө үлгү боло турган адамдар да. Анан аларды жетелеп, аларга күзү боло турган инсандар. Маданият катмарындагы адамдар ушул алкакта кандай кадамдарды жасап, элдерге кандай бир жакшы багытка өңдөсө, эл ээрчип, жакшы бир биз мактана алып турган, сыймыктана алып турган иштерди жасай алабыз деп ойлойсуз. Эми бул жерде чынын айтканда, өзүң айткандай биз күзгүсүбүз да. Эл бизди карап турат. Кандай бул адам кандай дейли бизди чынын айтканда эл журт өзү эле талдап, өздөрү сындап алат. Кандай адамбыз, эмне иш кылып атканыбыздан бери эл билет, канча балабыз бар, эмнебиз бар дегендей. Анан эми биздики баягы азыркы учурда да бир жакшы нерселер бул кайрымдуулук. Чынын айтканда ушу өтө көп жакын арада ушу биздин көп адамдарыбыз ооруп калып атат. Же балким мурун билчү эмес белек. Азыр ушул спорт сарайында жалаң кайрымдуулук концерттери болуп атпайбы? Ошол биздин ошол бүт чыгармачыл адамдар кайрымдуулук концерт дегенде сөзсүз түрдө барышат. Анан мен да ушул Анталияга барганда Жамиля деген биздин кызыбыз абдан ооруп аткан экен. Ушу эки бөйрөгү абдан катуу бир оору болуп атат да. Эки бөйрөгүнөн жабыр тартып атат. Анан мен да ошол жерге жөн биякта калбастан атайын Жамиляга барып, эл журт менен чогуу барып, ошол кызга жардам берели. Эми биздин колубуздан келген жардам берип келдим колумдагы, бирок ошону кайра эле ушул биздин Кыргызстаныбызга келип бир кайрымдуулук концертин берип, ошол кайрымдуулуктан түшкөн бардык каражаттын баарын ушул кызга которууга туура келип атат. Түркияга, Турцияга, Анталияга. Ал жакта дарыланат экен ал, Ооба, ал жактан ал бияка келе албай калып атат да. Мен жанагы айтып атканым, баягы биздин элибиз баягы закон түрүндө барбай иштеп калып атат да. Ошонун кесепетинен же Кыргызстанга келе албайт, же Түркияда акча таба албайт деген маселе бар да. Ошондойлорду көрүп келдик. Эми чынын айтканда күзгүсүбүз биз эң бир күзгү болгондой жакшы ырларды ырдап, элге жакшы маанай тартуулап жүргөнүбүз эң жакшы. Ошо менен бирге мисалы үчүн биз Достор тобу Азамат Байматов деген биздин эң сонун кайрымдуулук фонд бар да, кайрымдуу бол деген. Мына азыр жакында эле ошо кайрымдуу бол ошол Азамат Байматов менен биз башынан бери чогуу мындай бир иш-чараларды каякка чакырса биз барып туруп атабыз. Ал да мынакей жакында ушул ар бир орозо айынын 30 күн эмеспи, 15-күндө кайрымдуулук иш кылалы деп атат ал дагы. Эми ушундай бир жакшы иштерди аракет кылганга мүмкүнчүлүк болсо аракет эле кылалы дейбиз, Кудай буйрса. Албетте, жалпы элди дагы кайрымдуу болууга чакырабыз. Чындыгында тамчыдан көл куралат дейт. Анан эми өзүңүз ушул Маданият министрлигинде дагы көптөн бери иш алып барып эмгектенип келесиз. Ушул жаатта дагы аткарып жаткан, кылып жаткан эмгегиңиз тууралуу, иштериңиз тууралуу айтып берсеңиз эже.
Эми маданият министрлигинде чынын айтканда улуттук маданий борбору деп коет. Эң негизгиси борбор ошол жерде кандай бир концерт болобу, эмне болсо да ошо биздин улуттук борбору көп мынакей көчмөндөргө болобу, баардык жакта ошо иш-чараларды алып барып жүрүп атат. Анан менин дагы бир милдетим бар. Ошол биздин маданият элине баягы там салуу деген нерсе. Бизде чынында тарыхта ушул биринчи жолу өзүбүзгө жер алып, ушул атайын ушул маданият эл үчүн там куруу деген маселени баштаганбыз. Кудай буйрса ошол ишти алып барып аткан учурум. Эми аягына чыкканга аракет кылабыз. Бул дагы албетте маданият кызматкерлери үчүн сонун жаңылык да, сонун бир албетте самалык. Ооба, маданият министрлигинин кылып аткан иш-чара бул дагы өзгөчө чоң нерсе да, буюрса. Албетте. Эң алгач биз ушул маданият тармагын анан спортто өнүктүрсөк, Кыргызстанда айрыкча биздин желегибиз чет мамлекеттерге мындан да көбүрөөк желбирейт деп ишенебиз да. Эң сонун иштер экен. Жайнагүл эже, анан өзүңүз достор тобунда дагы ырдап, ал жакта дагы сизди дагы достор тобунун бир мүчөсү, солисти катары эл жакшы таанып, улуусу катары жакшы тааныйт да. Анан достор тобунда кандай жаңылыктар бар, кандай ырлар жаралып атат, клиптер тартылып атат? Достор тобу азырынча кичине баягы клипти токтотуп турган учурубуз, бирок бир жыл мурун 1-2 майда анайын суроолор боюнча 3-чү жолу концерт бергенбиз. Азырынча ошол концертибиз элге чыкканга кичине мындай мүмкүнчүлүгүбүз азыраак болуп атат. Ар бирибиз ушу достор тобунда 6 кыз эмес белек негизи. Азыр 5-өбүз калдык, өзүңүздөр билесиздер. Анан кийин ошол ар бирибиздин өзүбүздүн кылып аткан кызматыбыз бар. Мисалы үчүн мен маданият министрлигинде жанагы иштерди алып барам. Салима болсо дагы бул да мамлекеттик кызмат, ал дагы филармониянын чоң солисти. Гүлзат Байзакованы билесиздер, ал дагы өзүнчө военныйлар менен чоң бир солист болуп жүрөт. Айчүрөк Султановубуз болсо жогорку кеңеште отурат, иштейт. Андан сырткары Нури Сабазова бар, ал да өзүнчө эмгектенип жүрүп атат. Эми 5-өбүз биз кайсы учурда концерт учуру болобу, бир чоң иш-чаралар болобу, достор тобу кел дегенде биз дайыма чогулуп турабыз да. Биз эми 12 жыл болду. 12 жылдын ичинде биз кадимкидей бири-бирибизге баягы көз карашыбыздан баамдашып, кичинекей бир сөздөн бири-бирибизди чогул деген жерге чогулуп калган, мындай көнүп калдык да. Ошону менен бирге өзүбүзчө дагы баягы ырдап жүрөбүз, өз алдынча ырдап жүргөн жүрүбүз эми. Баракалла. Эң жакшы чыгармачылыкта. Анан мынакей үй бүлөлүгүбүзгө дагы кичине токтолуп, мынакей эне бул чоң бир мектеп эмеспи? Өзүңүз анан кийин биз мынакей оңдош үчүн аламды оңдош керек адамды деп атабыз. Негизги эле адамдарды оңдоо баягы мектепке чейинки же бала бакчадан чейин дагы бул эненин тарбиясы дагы аябай чоң маанилүү роль ойнойт эмеспи? Анан үй бүлөңүздө мынакей уул кыздарыңыз кайсыл тармакта эмгектенип атышат? Кызыңыз менен дагы ырдап чыгып калган учурларыңызды билебиз. Үй бүлөңүз жөнүндө кичине айтып берсеңиз. Биз ушу жолдошум экөөбүз кенеде экенсизден чогуу экөөбүз кол кармашып келатабыз. Чоң ата чоң эне болдук. Бир эркек 2 кызды тарбияладык. Азыр неберелерибизди кошо тарбиялашып атабыз. Небере деген бир өзгөчө шумдук болот экен. Тозуп алат үйгө келсем. Мен бир эркегим, уулум өзү менен чогуу турат. Келиним андан бешиптер Кудайга шүгүр абдан жакшы. 2 кичинекей кызым бар, алар маңдайыман чыгат. Эми биз азыр папасы экөөбүз ойгондуу, кызыбыз эмне болду экен, алып келе калчы деп эле ушундай эле бир баягы балдарга болгон иш-чараны ишибизди кылдык. Азыркы учурда балдардын жакшылыгын көрөлү деп турган учурубуз. Анан балдардын баары эле ырдайт. Бирок ошонун ичинен эң кичүү кызым Бегайым Нурбекова Акмарал мамлекеттик Акмаралда би ансамбль, элдик би ансамблында солист болуп эмгектенип атат. Өзү балеттен чыккан да негизи. Анан кийинки күнү мен менен ырдады. Өзүбүздүн достор тобунун 10 жылдык концертибизде ар бирибиз балдарыбыз менен ырдап чыкпадыкпы? Ошондо кызым ырдап чыкты. Анан мен айтып атам, ай, ырдачы, үнүң да жакшы экен, сахнага жарашып турасың, сулуусуң, аккуусуң десем, эми кой сойсо касапчы сойсун дегендей, мен өзүм ырчы эмесмин, мен бийчимин. Мен ушул бийди алып барайын, ырды түмөлө коеюн деди. Анан
Багы кээ бир жерден анан же сүйлөй албасам, же мындай ырдаганда уялам деп болбой койду. Анан эми бирок баягы сахнада уялбай эле аябай жакшы ырдап берди. Сөзсүз түрдө сахнанын адамы. Жакшы сахна Жакшы адамы. экен, керемет маек болду. Келип сонун жаңылыктарыңыз менен айрыкча баса белгилеп өтөн нерсе, баса белгилеп айта кетчү нерсе, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей Түркия мамлекетине барып, Анталия шаарындагы бүтүндөй мекендештерибиз менен баарлашып, иш сапарыңыз өз жемиши менен мынакей жакшы жаңылыктарыңыз менен келиптирсиз. Ыраазы кудурет эже. Бар болуңуз. Бул жактагы Силерге да аткарылчу кайрымдуулук иштер дагы өз ногунда ийгиликтүү өтсүн, эже. Жасап аткан иштериңиз. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Рахмат. Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, урматтуу телекөрүүчүлөр, Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин улуттук маданий борборунун башкы аддиси, маданияттын мыкты кызматкери жана ошондой эле Достор тобунун солисткасы Жайнагүл Калчаева эжекебиз менен маек курдук. Ооба, берүүбүздү уланталы, кызыктын баары алдыда эч кайда алыстабаңыздар.